эки жигит мечитте сүйлөшүп отурса, сырттан бир жигит кирип келет экен да. Нафил намаз окуп алайын депчи. Окумуш дейт, эле тиекон огуз ачылып калыптыр да, мындайча айткандачы. Мискинин жыты ушунчалык жыпар жыттуу дейт. Аппапакай таптаза кийинген, татына кайдап алып экен да. Анан кирип келип анан тигилек аябай карап отурат дейт. Тиги мынтип алардын жанына барып анан намазга турат экен да. Намазда турганы, кыямда турганы дейт, окумуш дейт элечи. Аябай сүйгөн анан тиги рүкүгө барат да. Рүкүгө барса, ами рүкүсүн карачы, түп-түз экен деп экөө сүйлөшүп атса. Тиги мынтип рүкүгө барып, анан мынтип тигилер барып, мен еще орозомун деген экен да. Ансыгандай Кудайга шүгүр, Кудай таалам бизге мынакей эртең Рамазан айы, орозо кармай турган ай келатат. Эми ошону айтайын дегеним, бул ушул мен да уккам муну, балким болгондур, балким бул имиш, билбейбиз, бирок канткен күндө дагы ушул ниет тууралуу айтылып атат, көрдүңүздөрбү? Ниет туура кылыш керек да. Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн орозо кармайлы. Бир семирип кеттим, арыктайын үчүн эмес. Бизнесим жүрүшпөй атат, ишим жүрүш үчүн эмес. Бул өтө мындай берекелүү ай, Аллах тааланын кечирими боло турган ай, бейишти тилей турган ай, тозоктон куткарылууну тилей турган ай, таквачылыкты бекемдөө айы, мындайча айткандачы. Ошон үчүн кыскасы Аллах тааланын ыраазычылыгы үчүн Рамазандын ушундай бир убакытты текке кетирбей, буга чейин мынакей телефон ар кайсы нерсени көрүп, мисалы жалжаңбай видеолор, саясат, мисалы да эмне көрүп, футбол ар ким эмнени көрө берсе, ошолорду токтотуп жыйыштырып, Рамазан айында мынакей жок дегенде баяндарды угалы, жакшы баяндарды угуп, негизгиси Куран окуш керекпиз мынакей, көп Куранга басым жасаш керекпиз, таспих, зикир кылып Аллах тааланы көп эстеш керекпиз. 5 убак намазды бекем жамаат менен окуш керекпиз эркектерчи, аялдар үйдө өз убагында талаптагыдай чырайлуу окуганга Аллах таала ушул намаз менен ыраазы болобу деп ушундой бир гам, күйүт, пикир менен окуш керекпиз да. Орозолор чырайлуу кармаш керекпиз, жөн эле ашказан орозосу эмес, көздүн орозосу, кулактын орозосу, ооздун, сөздүн орозосу, ушу баардыгы мындай кыскасы ушул татыктуу кармаганга аракет кылалы. Аллах таалам ыраазы болсун, ниеттерибизди кабыл кылсын, кармай турган орозоңуздар кабыл болсун. Эң негизгисичи ниет да, туугандар, ниеттен жаңылып калбайлы.